Саламатсыздарбы, урматтуу Жетинур YouTube каналынын көрөрмандары. Сиздер менен кайрадан Жетинур YouTube каналы болмокчу. Бул видеодо биз сиздерге Сарытала айылындагы, Алабука районундагы Сарытала айылындагы мондай чоң сарайды тартып көргөзмөкчүбүз. Бул сарай ижарага берилет экен. Бул сарай ошол Сарытала айылында жайгашкан. Түшүндүрүп айтсам, мындай болжол менен аркадан өткөндө, аркадан кирип, түз эле келгенде, аркадан бул жол менен түз келгенде, оң жакта ушул жол менен түп-түз келип, кандай десем, болжол менен мына бул улайдан курулган дубалдын маңдайында бурулушта ушул чоң сарай ичи аябагандай эле чоң. Ушул сарай ижарага берилет экен. Азыр бул сарайдын ээсинин жанына барып, сиздерге кененирээк кандай ижарага берилет, ичи кандай, ичинин ар бир бокстун көлөмү, квадрат метри кандай, баарын түшүндүрүп, сурап айтып бермекчибиз достор. Андыктан биз менен болуңуздар. Мына бул сарайдын ичи ар кандай бокстор менен азыр бул сарайдын ээси. Ассаламу алейкум, Тилекбек байке. Бул сарайдын ээси Тилекбек байке, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз аман турасызбы? Бул сарай жөнүндө ижарага берем деп жатыпсыз. Ошол сарай жөнүндө мына өзүңүз кененирээк түшүндүрүп айтып берсеңиз, ошо ала турган адамга. Өндүрүштүк аймак. Производственный зона деп коебу, ушундай Сарытала айылында производственный зона. Бунун ичине максатым устакана, уста иштетем, уста болом деген балдар болсо, устакана ачам дегендер болсо, ошолорго ижарага бермекмин. Каала швейный цех ач, каала кандай десем, дарбаза жасайм дейби, токарный станок коем дейби, эмне багытта болсо ишкерлер, орун таба албай, место таба албай жүргөндөр болсо, ошолорго ижарага бермекмин. Мындайынан бөлүп бер десе 8ге 4 узуну. Кимге кандай место керек болсо ошондой бөлүп берүүгө даярмын. Мындай ар бир боксту мисалы бул 8ге узунуна, туурасына 4. Шуну өзүн эле алам десе, ошонун өзүн дагы ижарага берип кое бересиз, бөлүп. Бир боксту. Келишимдүү бада өзүңүз бөлүп берип кое бересиз. Эми экөөнү кошуп бир иштетем десе, аны да берип кое бересиз. Өзүнүн каалагандай оюнда. 11 бокс кылса болот. 11 катар 11 бокс. 11 катар оң жагынан, 11 катар сол жагынан 22 бокс бар экен мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр. Бул жерлер моолар кичине башаламан болуп турат. Буларды тазалап, жыйнаштырып чекеге коюп бере алабыз. Колунда өнөрү бар, бирок место таппай, ошол өнөрүн колдонуп мындай өзүн акча табам деп жүргөндөр, бирок место таппай жүргөндөргө аябай гана мындай ыңгайлуу жер десек айтсак. Арзан беремин. Келишебиз. Көп кымбат эмес. Мен деле билем, жаңы иш баштап жүргөндөр кыйын болот. Ооба. Эми бул жерде бирөө токарный цех болсо, бирөөсү пластик эшик терезе жасаса, бирөөсү дарбаза жасаса, бир келген клиент бул жерден баардыгын бир адамдан, бир жерден бүт нерсени алып кеткен болот. Биз бул жерде печка, паровой котелдорду жасайбыз. Эгер каалоочулар болсо ага жасап бере алабыз. Мындай үлгүдөгү толук бүт элек печкалар мына. Бул паровой котелдор өтө сапаттуу жана өтө үнөмдүү котелдор. Бул үйгө жакканы, от жакканы паровой. Бул самовар. Учурдан пайдаланып реклама кыла кетейин. Бул өтө сонун нерсе. 110 литр суу батат буга. 20 минутада кайнайт. Улам бир челек суу алып, бир челек суу койсоңуз, кайноо токтоп калбайт. От күйүп турса, соответственно. Бул мааракелерге өтө ыңгайлуу, жакшы. Алабука районунда азыр өтө популярдуу болуп аткан нерсе бул ушул. Бул жагынан сууну куя берет.
Бул жерден да койсо болот. Hı. Бул жерден да койсо болот. Aha. Kança litr? 110 литр. 110 litr su batat. И 20 минутада кайнайт. Aha. Бул минус 15 минус 20 градуста эшикте жакканда ошондой 20 минутада кайнаган. Hı. Испытанный бул текшерүүдөн өткөн. Өтө жакшы, өтө заманбуу. Эми мен боксторда мындай акырына чейин барып тартып келейин Тилек байке. Көрсөтүп. Мына достор, өз Тилек байке айтып кеткендей, ар бир боксту ар бир боксту мындай бөлүп деле ижарага бере берет. Мындайнан бул туурасына 8, узунуна 8, туурасына 4. 8 кылабы кимге кандай место болсо, азыр 1-2 жылдын ичинде кирип бул жерге жайгашып калгандар калат. Бул деле убакыт көрсөтөр эми, может 1-2 жылдан кийин мен полный иштетүүгө кудуретим жетип каласа, эч кимге бергенге деле муктаж эмесмин. Но азыркы убакытта бериш керек. Эгер азыр кирип ким иштетип калса, 10 жылга да көбүр кылабызбы, 5 жылга да көбүр кылабызбы, келишимде иштете берет. Билген адам чыгарбайм. Мынакей достор, бокстор аябай кандай ыңгайлуу, кенен, өзүнүн өнөрү менен ушундай Кондитерский цех ачам дегенге да. ооба. Ушул жака мына ижарага алып иштетип, мындайча айтканда өз тиричиликти кылса болот. Тиричиликке өтө ыңгайлуу жер. Кол өнөрү барлар бул жерде ижарага алып иштетсе өтө жакшы. Мына достор, ар бир боксту тартып көрсөтөйүн. Бул оң жактагысы мына туура эшиктен киргенде оң жактагы бокстордун метри 8ге 4. Ал эми сол жактагысы 4ге 4 экен достор. 4ге 4. Мынакей бул эки боксту бириктирип деле ижарага бере берет экен, болбосо ар бир боксту дагы бирден ижарага бере берет экен достор. Мынакей аябай жакшы Сары Талаа айылында. Алыс эмес центрге. Центрден мисалы Дамаста дагы чыкса 5-10 минутада эле жетип келет. 2 минутада ашып барса. 1,5 километр. Ооба. Центрге чейин 1,5 километр. Реклама кылып кете турган нерсе, мына могул жерде дагы бир сатыла турган нерсе бар. Пеноблок, полистирол блок чыгаруучу аппараттын калпы. Моундай калпта чыгарат. Моундай формада. Бул полистирол бетон Россияда, Сибирде, Россияда баргандар билсе керек. Бул өтө сапаттуу жана өтө жылуу термоблок деп аталат. Полистирол бетон деп атаса да болот. Өзүнүн ичиндеги аты, узунлугу 30, 20, бийиктиги 60. Буга бул пенопласттагы кошулат, Пенопласт менен цемент бетон аралаш. Жылуулукту өтө жакшы кармайт. Бул өзүнүн чакан үйүбүз бар, ошол жерге кирип да көрсөңүздөр болот. Мынакей достор, азыр ушундай мындайча айтканда пеноблок дедиңизби? Полистирол бетон. Полистирол бетондон курулган мындай чакан үйгө окшогон жер бар экен, ошондойдон курулган. Ошону дагы бир көргөзө кетейин. Балким кызыккандары болуп калат, алгысы келгендер, издеп жүргөндөр. Мына. Ана, бисмилла. Мынакей аябай жылуулукту жакшы кармайт экен. Ушинтип колдонсоңор дагы бул аты аябай кыйын экен. Полистирол бетон. Полистирол бетон мынакей. Аябай жакшы, бул цемент менен баягы Бул оңой менен жер титирөөгө жарылбайт. Трещина бербейт. Мына жер фундаменти жок. Түбүндө топурак эле коюлуп койгон, жөн эле топуракка. Бирок эч кандай иш жеринен трещина берип, жаракка берген жери жок. Ооба достор, мынакей достор. Бул жерде ушул үй тиричиликке керектүү нерсенин баарын тапса болот. Мына Тилек байке өзүңүз сварка менен алектенесиз, Тилек байке, сварщик байке. Калган заказдарды мисалы өзү көрсөтүп кетти. Печка, ванный печкалар, баняга печкалар мынакей. Бардык нерсе Тилек байке колунан келет. Сваркага дагы мына
мисалы заказ кылсаңар болот калган нерселерге. Бул жер ошол Сарталаанын аркадан өткөндө эле канча бир 200 метр жүргөндө оң жакта жайгашкан. Өзү көрүнүп турат, чоң ушундай сарай мына. Абалы жакшы бул. Немеден жамгыр тиет же башка кылат десеңер эч андай эмес. Шипырлары бекем кагылган. Бул көптөн бери бар, бул жерде көптөн бери турат. 64-жылы. 64-жылы курулган. 64-жылдан бери мынакей турат достор. Мындай жаман курулган болгондо 64-жылдан бери азырга чейин мынтип бул абалда сакталбаш керек эле. Мынакей достор. Мынакей достор, сиздерге ушул сарайдын ичин көргөзүп кеттик. Бул сарай абдан тиричиликке жакшы жер. Биз номерлерин, ушул Тилек байкенин номерин жазып калтырабыз, байланышып, сүйлөшүп, ижара пулун каалагандай сүйлөшүп, өзүңүздөр байланышып, канча боксту арендага аласыздар, сүйлөшсөңүздөр болот. Номерлерин калтырып жазып кетебиз достор. Ана эмесе, сиздер менен Жетинур YouTube каналы болду. Кийинки видеолорго чейин көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Аман туруңуздар достор. Жана ошондой эле лайк басканды унутпаңыздар. Сөзсүз катталыңыздар достор. Комментарий жазыңыздар. Кийинки видеодо көрүшкөнгө чейин сак саламат туруңуздар достор.